Ассаламу алейкум саз. Чыныгы ислами той кандай болуш керек? Түшүндүрүп берсеңиз, рахмат. Чыныгы ислами той деген учурда урматтуу жамаат ашыкча ысырапчылыгы жок. Карактыры саналуу эле шарттары бар бул. Ашыкча ысырабы жок. Бирок той дегенде баягыдай мүңгүрөп, капа болуп, жер тиктеп, бир маанайлуу отуруудан тыйып койгон жерлерди дагы көрдүм. Сен бул той, сенин салтанатың, Кудай Таала сага уруксат берген, бизди күлө турган, шаттана турган, бизди жылмая турган кылып жараткан. Баарыбыз эле анан кабызды бүркөп эле, жер тиктеп эле, тиги жылмайса деле мынтип көзүбүздүн арты менен тиктеп, муну деле жок болбой турган. Салтанатпы, салтанаттай шаптанган, бирок чеги менен. Салтанат шапар тебет десе эле келип алып, баяктагы бир ызы-чуунун музыкасын даңгыратып коюп, анан баягы кутурган эшектей болуп секирген бул кубанууга кирбейт. Бул чектен ашууга кирет. Мен ушул жерден баштайынчы. Күлкүдө, шаттыкта, салтанатта да, жеген ичкеликте дагы чектен ашпаш керек, кырчылыкка барбаш керек. Андан кийин убакыттан дагы ашпаш керек, ысырап курчулукка барбаш керек. Бүгүнкү күндө тойлор саат 2-де бүтүп атат. Карагыла. Тойго келген 300 кишини сен жипсиз байлап, аны кетирбей, ошол жерде программан бүткөндөн кийин, анан кийин ыраазы болом, анан кетесиң. Байкуш келип алган, жаш дебей, кары дебей, эмчектеги баласы менен ушинтип олтуруп, ошол сенин көңүлүң деп, байкуш ошол жерде тик туруп, сени аттап өтүп кете албай отурат да. Мен ушу тойлорду көрүп алып, ушундай зээним кейчү болду. Мусулманча эле, момунча той дейликчи, момундардын тою кандай болот дегенде, 300 киши чакырасың, чакыр. Көңүлүңдү ач, гүл, жайна, жадыра, сүйүн. Сендеги болуп аткан бакытты алар да көздөрү менен көрсүн. Баарына ачык бол, чачык бол. Андан кийин алардын убактысын, алардын курсагын сен курмандыкка чалба. Биз айттык, ысырапкерчиликке, тамак аштан, шаттык салтанаттан, мындайча айтканда, баягы күлгөндү дагы, шаттанганды дагы чектен ашырып жибербегин деп атам, жанагындай болгон эшек секириктерди коюп алып. Андан кийин убакытты абайлаңыз. Андан кийин бир мааниси жок нерселерди элге таңуулай бербеңиз. Жанагындай бир тамада алып келип алып, ал тамадан чөнтөгүнө акчасын салып коюп, анан кийин сен тамададан талап кылып, тамада болсо сенин тапшырмаңды аткарамын деп аракет кылып атып, тамтамдак барып, башка бирөөнүн абийирине деле кирип кетип аткан, башка бирөөнүн уятына эле секирип кетип аткан, эркек менен жат аялап келип кучакташтырып аткан, аны жөөлөштүрүп аткан, төөлөштүрүп аткан иши кылса, бул биздин маданиятыбыз, бул кыргыздын маданияты эмес. Кыргыздын, баягы кыргызмын деп көкөрөк каккандар айтсынчы. Ошол кыргыздыкыбы? Жок. Мындай нерседен токтонолук. Той ашып кетсе 3 саат той болот ошол. Ашып кетсе 3 саат. Сенин ал жердеги бийлеп алыш керек да дегендер, үйүңдө бийлей бер. Өмүр бою бийлей бер. Сен сөзсүз түрдө эл дасына чыкканда бийлешиң шарт эмес. Эмнеси бар экен? Бар эмнеси. Ушунчалык бар эмнеси деген себеп дегенде, ошол жерге чыгып алып туруп, 60-70-теги кемпир менен аксакал чалдардын баарысын абийирин келтирип, жаштарды ошол нерсеге үйрөтүп, эртеңки күнү барып алып туруп, анан кийин көчөдө калганда, анан кийин аттиң деп атабыз. Мунун кесепеттерин айта турган саатыбыз жок, ошондуктан мусулманча той, момундардын тою жанагындай эле жакшынакай орду менен, эч кандай чыгымы жок. Анан эң каттуу көңүл бурулган нерсе ичкилиги жок. Арам ичимдик, арак, шарап деген болбош керек. Таптакыр.
таптакыр. Жанагындай чайнекке куюп келип коет деген дагы жок, столдун астына катып коет деген дагы жок. Сыртка чыгып алып 3-4 башын бириктире калып туруп, ошол жерде бир бөтөлкөнү кардын жарасы алып туруп ичип келгендер дагы болбош керек. Мана ошол анан кийин мусулманча той болот. Анан кийин өзгөчө жанагындай бир көчөдөгү сөздөр айтылбаш керек. Орундуу, пайдалуу, таасирдүү сөздөр гана, баталар гана орун алыш керек ал жерде.